Соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Эфирде Ош Берим жаңылыктары. Кызматыңыздарда Айчурок Каныбек кызы. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда соц тармактарды көзөмөлдөөнүн кандай максаты болушу мүмкүн? Жерлерде аймактык кеңештин депутаттары убактылуу мандат алып жатышат. Өлкөдө салык декларациясын кабыл алуу башталды. Ырчык композитор Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 76 жашка чыкмак. Кыргызстанда коопсуздук органдары тарабынан социалдык тармактарда эркин пикир жазгандар суракка алына баштады. Мындан 3-4 күн мурун Жалал Абадда өлкө жетекчилигинин ишин сындап жазган 11 адамга УКМКнын аймактык башкармалыгы эскертүү берген. Талдоочулар коопсуздук кызматтары бул аракеттери менен жарандардын конституциялык укугун чектеп жатат дешсе, айрым медиа өкүлдөрү коомчулукта сөз эркиндиги ашыкча пайдаланып жаткандыгын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Арген Нуровдун материалында сөз болот. Кыргызстанда соңку кезде мамлекет жетекчилерине карата Facebook'та терс пикирлер айтылып, аны кайсы колдонуучулар жазганын аныктаган кат интернетте кокусунан пайда болду. Анда УКМКнын жетекчисинин орун басары, жогорку кеңештин депутатынын табыштамасы менен мамлекет башчынын дарегине негативдүү пикир жазгандардын тизмесин, алар кайсы аймактын тургундары экендигин тастыкталганын билүүгө болот. УКМКнын катында сын пикир айткан 10 адамдын аты жөнү такталган. Дагы 35 адам боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканы кабарланган. Интернетке тарап кеткен маалымат боюнча жогорку кеңеште да талкуу болуп, депутат Аида Салянова атайын кызматтын соц тармакка аралашуусу мыйзамсыз экенин айтып чыкты. Конституциянын 5-беренесине ылайык, мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары тек гана мыйзамдарда жазылышы керек. Ал ведомстволук актыларда болбошу керек. Иштеп жаткан мыйзамдарда бул атайын кызматтын президентке критика айткан жарандарды көзөмөлгө алуу деген ыйгарым укугу жок. Демек, бүгүнкү атайын кызматтардын коомчулуктун көзөмөлү жок, жашыруун түрүндө социалдык түйүндөрдө өткөзгөн иш аракети мыйзамсыз. Депутаттын пикирин Оштогу айрым юристтер да колдошот. Айтымдарында Facebook жана башка социалдык түйүндөрдү чектөө мүмкүн эмес. Аны тыйып салуу үчүн бүткүл интернет байланышын өчүрүп салуу керек. Экинчи жагынан чоң саясатка аралашкан адам коомчулуктун, элдин сын пикирине чыдашы керек. Ошол эле Facebook'та айтып келатат, ошол ГКНБ ушул иш менен алектенип атат деп. Ошондой эле мына ушул 33-чү беренеде эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманаты кылган же кемситкен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес. Анын үстүнөн мисалы бийликке келген адам ошол критикага дайыма даяр болуш керек. Себеби ошол критиканы биринчиден ар бир адам өз ошо сөз эркиндиги бар. Эгерде иштеп аткан бийлик ага жакса жакты деп айтышы мүмкүн. Кылып аткан жумушу жакпаса жакпай атат дегенге укуктуу. Ал эми мисалы биз деле мына бийликти жаман көрүп аларды критика кылбайбыз. Биз ал бийлик жакшы болсун деп критика кылабыз да. Деген менен Кыргызстанда коңшу өлкөлөрдөн айырмаланып, Facebook, Twitter, Одноклассники түйүндөрүндө колдонуучулар мамлекет жетекчилерине, депутаттарга карата уяз сөздөр аралашкан сын пикирлерди деле калтырып жүрүшөт. Мындай аша чабуудан улам атайын кызмат активисттердин пикирин көзөмөлдөгөнү жатканын медиа тармагында иштегендер белгилешет. Мисалы көрүп атасыңар, социалдык тармактарда адамдын абийирине шек келтире турган сөздөрдү ачык эркин колдонушат. Сөз эркиндигин буубайбыз деген менен, кармабайбыз деген менен бул ушинтип ашынып кетип атат да. Ашынып кетип аткан себебинен атайын кызмат буга чектөө киргизгенге аракет кылып атат. Бул нерсе эмне десе болот? Бул коркунучтуу деле эмес. Мындайча айтканда, жаман сөз айтсаң, жаман сөз угасың сен дагы. Мисалчы адам. Бирок эркиндикти сезиш керек. Кыргызстандык жарандар, кыргызстандыктар сөз эркиндигин сезиш керек, билиш керек, баасын билиш керек.
Медиа серепчилер жалпы эле интернет колдонуучуларга сөз эркиндигин ысырап кылбоону сунуш кылышат. Алар сын пикирлер сөзсүз керектигин, бирок саясатчылардын жүрүм турумуна, адамдык айбирине карата эмес, жасап жаткан жумушуна карата ой пикирлерди калтырууну туура деп эсептешет. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Алай райондук Гүлчү айылдык кеңеши бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүштү. Күн тартибине 4 маселе коюлуп, аларды чечүү жана талкуулоого 21 депутат катышышты. Мындан сырткары депутаттар өздөрүнүн төрагасын жана анын орун басарын шайлашты. Алайдагы кеңештин алгачкы жыйыны туурасында Абайнур Большевиков айтып берет. Алай районунун Гүлчү айылдык кеңешинин 6-чы чакырылышы бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүштү. Күн тартибине Гүлчү айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо үчүн эсептөө комиссиясын дайындоо жана алардын протоколдорун бекитүү, Гүлчү айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо, ошондой эле тураган орун басарын дайындоо жөнүндө 4 маселе күн тартибине коюлду. Мындан сырткары айылдык кеңештин алгачкы жыйынына барып, жагдайды чагылдырууну көздөп жаткан журналисттерди катыштырбоо сунушуда кээ бир депутаттар тарабынан айтылып, добушка коюлду. Кандидаттар бүгүн бизге жыйынга келип катышып отурса, ким ушул адамдар биздин жыйында отура берсе катышып деген калоочулар болсо кол көтөрүңүздөр. Макул, катышсын деген, макул. Эсептеп коюңуздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 адам. Көпчүлүк добуш менен катышсын деген чечим. Жергиликтүү кеңештин жыйындары коомчулук үчүн ачык айкын болушу керектигин каалабаган кээ бир депутаттарга көпчүлүк каршы чыгып, сессиянын жүрүшү улантылды. Күн тартибине коюлган маселелерди убактылуу төраган милдетин аткаруучу сунуштап, ар кандай жарыш сөздөр, кошумчалар менен кабыл алынды. Күн тартибиндеги кийинки маселеде айылдык кеңештин төрагасынын ордуна эки талапкер атсалышып, депутаттар добуштарын жашыруун түрдө беришти. Урматтуу талапкерлер, экөөңүзгө тең ийгилик. Эми экөөңүздөн төрага кылып шайлабасак жарашат эле, бирок бир орун экен капа болбогула. Кыйыныңар өткөрүп эле насип кылганыңар. Ондой жок 4 жылга чейин. Жалпысынан алгачкы жыйынга Гүлчү айылдык кеңешинин бардык 21 депутаты тең катышып, өздөрү тандаган талапкерлерге добуштарын беришти. Анын жыйынтыгында Бакытбек Мансуров 9 добуш алса, ал эми Космосбек Исмаилов 12 добуш менен айылдык кеңештин төрагалык кызматына ээ болду. Мына бүгүнкү күндө жергиликтүү өз башкарма мыйзам боюнча биз ушул 21 депутат Гүлчү айылдык кеңешине өкүлчүлүк орган болуп келгенбиз. Андан кийин ушул Гүлчү айыл аймагы болуп, аткаруу органы болуп, Гүлчү айыл аймагын болуп саналат. Биз негизи мыйзам боюнча, жергиликтүү өз башкарма боюнча биз дайым бир куштун канатындай дайым эриш аркак иштейбиз. Кудай кааласа биз элдин күчтүү кеңештердин, элдин күчү күчтүү кеңештерде кеңеш күчтүү болсо, эл үчүн аркалап келгенбиз. Кудай кааласа ушул эл үчүн дагы иштеп беребиз деп ойлойбуз. Бүгүнкү болуп өткөн шайлоо ачык айкын жана эч кандай шайтан оюндарсыз өткөндүгүн депутаттар белгилешет. Мындан сырткары бүгүнкүдөй тартиптүү, ынтымактуу кеңеш менен аймактын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө аракет кылаарын кошумчалашты. Бүгүнкү күн тартибинде эң негизги маселе Гүлчү айылдык кеңешинин төрагасынын шайлоосу болчу. Кудай кааласа шайлоо өттү, мыйзамдуу өттү. Ушу жалпы 21 депутаттын жарымдан көбү өздөрүнүн оюн айтып, Кудай кааласа аябай татыктуу төраганы шайлап алдык. Мына ушул сыяктуу шайлоолор өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жүрүүдө. Эң негизгиси эртеңки күндө эл ишенимин актап, аймактардын оор маселелерин чечүүнүн ниеттенген депутаттар, төрагалар шайлансын деген тилектебиз. Абайнур Большевиков, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары, Алай району. 2016 жылдын 11 декабрь күнү шаардык жана айылдык кеңештерге депутаттар шайланып, эми айылдык шайлоо комиссиясы тарабынан күбөлүктөр берилүүдө. БШК тарабынан берилүүчү күбөлүк менен төш белги кечигип жаткандыктан убактылуу мандаттар эл өкүлдөрүнө тапшырылып жатат. Кара Суу районунун Шарк айыл аймагында болгон кезектеги иш-чарага Гүлмайрам Рахманбердиева катышып келген.
Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө шайланган депутаттар айылдык кеңешке депутат болгондугун тастыктаган документти алууну күтүп жатышат. Мыйзамга ылайык шайлоодон кийин 2 жума аралыгында күбөлүк менен төшпелге ыйгарылышы керек эле. Бирок быйыл эл өкүлдөрү 1 айдан ашык убакыттан бери өз документтерин алыша элек. Айыл өкмөттөрдүн мына 2017-жылдын бюджет кабыл алуу башталат, төрага шайлаш керек. Эгер биз мандат менен күбөлүктү күтүп отурсак, анда иш кыйла аркага кетет. Ошондуктан биз азыркы мезгилде ушул убактылуу немени берип атабыз. Бериле турган күбөлүк менен төшпелгинин кечигүүсүн БШК өкүлдөрү документти жасоо кечиктирилип жатканы менен түшүндүрүшөт. Буга байланыштуу убактылуу мандаттар берилип жатканын алар тастыктайт. Убактылуу мандат ошол регистрация болгон, ошо келгенде биз ошону регистрация кылып ошону беребиз. Бул азыркы берип аткан эч кандай баягындай неме эмес, ал күчүндө. Себеби регистрация кылынып, төраганын колу коюлуп, печат басылган. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык убактылуу мандат деген түшүнүк жок. Бирок күбөлүктөрдү даярдоо кечиктирилип жаткандыктан бул иштер аткарылып жатканын шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү депутаттарга түшүндүрүштү. Андыктан эл өкүлдөрү бул маселеге туура карап, жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай кысым көрсөтүлбөй эле жатканын тастыкташат. Башка жактарда ушундай интернеттен же бир мына маалымат булактарынан угуп атабыз, бирок бизде Кудайга шүгүр жакшы райондук администрация тарабынан же областтык администрация тарабынан эч кандай кысым жок. Учурда мындай убактылуу мандаттар өлкөнүн бардык аймактарында берилүүдө. Убактылуу күбөлүк мыйзамдуу түрдө берилип жаткандыктан ал бардык тиешелүү юридикалык күчкө ээ экенин адистер маалымдайт. Жерлерде мындай иш-аракеттер көрүлүп жаткан менен 11 январь күнү алтын жалатылган төш белгилердин арасында чыр чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууга аргасыз болду. Демек, чыныгы төш белги менен күбөлүк качан берилет, азырынча так маалымат жок. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Чоң Алай районунун тургундарына Союз учурунда кайракы жерлер суга жер катары берилип калган. Эми аталган аймакка жергиликтүүлөр үй сала албай убара тартып жатышат. Мындай пикирди депутат Улан Примов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Буга чейин да аталган маселе көтөрүлүп келгенин айткан эл өкүлү маселени чечүүдө жергиликтүү бийлик өкмөткө, өкмөт жергиликтүү бийликке түртүп жатканын билдирди. Улан Примов билдиргендей, азыркы өкмөт башчы жумушка келгенде бул маселе көтөрүлгөн. Ошол кездеги айыл чарба министри көйгөйдү жыл аягына чейин бүтүрүүнү убадалаган. Бирок азыркы күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Барын бар, жогун жок кылып, элге үй салууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген депутат жер үлүштөрүнүн жоктугунан татыктуу пенсия ала албай жаткандыгын эске салды. Маселени чечүү мындай турсун, өкмөт пенсия ала албагандар тууралуу так маалыматы жоктугун сынга алган Примов өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө элге компенсация төлөп берүү жагын кароону тапшырды. Буга удай эле эл өкүлү жеке менчик мектептерди айрым салыктын түрлөрүнөн бошотуу боюнча да өз пикирин билдирди. Мындан мурда өзүңүздөргө маалым болгондой, жеке бала бакчаларды дагы салыктардан бошотууга белсенип бошотконбуз. Алардын оң натыйжасын бүгүнкү күнү берүүдө. Жеке мектептер салыктарды азыраак төлөө максатында, ошондой эле пайдасын жашырууга мүмкүнчүлүктөр дагы шарттар дагы болуп калып атат. Аталган чара айкындык көйгөйүн чечет деп эсептейбиз. Мектептердин жетишпегендигин эске алуу менен бирге республикалык бюджеттин жана тартылган донорлордун каражаттарынын эсебинен жигердүү түрдө жаңы мектептердин курулуш процесси да жүрүүдө. Бирок дагы эле жагдайды чечүүгө кыйла түрдө жетишсиз. Мындай жагдайда бюджеттин таңкыстыгын эске алып, мамлекет мектептик билим берүү чөйрөсүнө инвесторлорго салыктык жеңилдиктерди берүү жолу менен жеке инвестицияларды тартууга багытталган чараларды көрүүгө зарыл. Жогоруда аталган мыйзам долбоору мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына шайкеш келет. Юридикалык, техникалык талаптарга ылайык даярдалган. Жогоруда айтылгандардын негизинде, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Мамлекеттик салык кызматы 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча салык декларациясын кабыл алуу боюнча кампания баштады. Билдирмеге караганда, кампания жыл башынан тарта 2 этапта өтөт.
1 мартка чейин юридикалык жактан, 2 апрелге чейин жеке жактан өткөн жылы алынган кирешелер же жер участоктары жана мүлк объектилери, экономикалык ишмердиктери тууралуу жана башка маалыматтар жөнүндө салык органдарынын отчет берүүлөрү керек деп айтылат маалыматта. Ошону менен бирге ушул жылдан тартып бирдиктүү салык декларациясын муниципалдык кызматкерлер, аскер кызматындагылар, улуттук коопсуздук жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери да тапшырууга милдеттүү экендигин билдирген. Декларацияны өз убагында тапшырбагандар үчүн жеке адамдарга 2000 сом жана юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. Нарын шаарынын тургундары кычыраган суукта көмүрсүз калышты. Бул тууралуу аталган шаардын жашоочусу Касымбек Саманчиев айтып чыкты. Анын айтымында күн сайын мүшөктөп көмүр алгандар учурда отунсуз калышкан. Бир жумадан бери шаардын аймагында сатып алууга көмүр жок. Жергиликтүү бийлик кампада көмүр ашып ташып жатат дешет. Кампага барсак көмүр таппайсың. Сырттан көмүр келбей калды, деди Саманчиев. Ал арада айрым серепчилер алдыда өлкөнүн түштүк аймагында да ызгардуу кыш күтүлөрүн эскертишет. Андыктан адистер жарандарды убагында көмүр менен камсыз болуп алууну сунуш кылышат. Казак тарап Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык-түлүк автоунаа менен гана алып өтүүгө койгон чектөөлөрдү жойду. Мындай чектөөнү коңшу өлкө 3 январда киргизип, азыктар темир жол менен гана ташылышы керектигин Бишкекке күтүүсүз кабарлаган эле. Кыргызстан бул боюнча түшүндүрмө берүүнү сураган катын 5 январда жолдогон. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргенде, Казакстандын премьер-министринин орун басары айыл чарба министри Аскар Мырзахметов буга жооп кат жиберди. Анда казак өкмөтү койгон чектөөлөр алынып, жүк ташуу мурунку калыбына улантылары айтылат. Маалыматка караганда, Кыргызстандан Казакстан аркылуу товарлардын 86 түрүн ташууга уруксат бар. Анын 46-сы эл аралык нормаларга ылайык поездде гана ташылышы керек. Калганы жүк унааларда алып өтүүгө болот. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайлар жеке мектептер келишим акысын ата-энелерден сом менен гана алууга милдеттендирилет. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 11 январда жогорку кеңеште 3 окууда жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер ал кабыл алынса, билим мекемелерине АКШ доллары менен акча төлөө жоюлат. Бул мыйзам долбоору өлкө экономикасынын доллардан ажыратуу, билим берүү уюмдарынын бир гана улуттук валюта менен эсептөөгө өткөрүү, жарандардын каржылык абалын жеңилдетүү максатын көздөрүн парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандагы эл аралык университеттер жана мектептер окуу акысын доллар менен эсептешет. Кезекти дүйнөдө болгон соңку кабарларга берели. Чеченстан бийлиги 11 январда атайын операция маалында ийри кылмыштуу топ кармалганын, 5 киши набыт болгонун билдирди. Рамзан Кадыров маалымдагандай, Курчалоевск районундагы атайын операция учурунда 4 жоочу жок кылынган. Окуя маалында коопсуздук кызматкери дагы көз жумган. Кылмышкерлердин бирөө түн жамынып качып кеткен. Аны издөө иштери жүрүп жатат. Кылмыштуу топту тинтүү учурунда миналар, жардыруучу заттар, курал-жарак жана ок-дарылар табылган. Чечен бийлиги кармалгандардын айрымдары 2006 жылы тындым кылынган кандуу эмирделген. Иса Мускаевдин жакындары бул саналарын белгиледи. Өлөрдөн мурун Мусаев жана анын бир тууганы 102 кишини жок кылышкан. Түндүк Кавказда абал тынч эмес. Советтер Союзу ыдырагандан кийин Москва бул аймакта жекчилерге каршы 2 сапар согушкан. Учурда Орусия президенти Владимир Путин менен ынак болуп жүргөн Кадыров мурда көтөрүлүүчүлөрдүн катарында болчу. Түштүк Кореяда Samsung корпорациясынын вице-президенти Ли Джо Йон бийлик бутагындагы жемкорлукка байланыштуу суракка чакырылды. Reuters агенттиги тергөө маалыматына таянып билдиргендей, компания жетекчилиги өз пайдасы үчүн бийликти колдонгон деп айыпталып жаткан президенттин курбусуна каржылык көмөк көрсөткөн деп айтылууда. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына ылайык, айыпталып жаткан аял аброюнан пайдаланып өзү көзөмөлдөгөн фондго корпорациядан $1 миллион алган. Президент Пак Кын Хэ курбусу мамлекеттин ишине кийлигиштиргени үчүн декабрда өлкөдө нааразылык күчөгөн. Парламент мамлекет башчыга импичмент жарыялаган. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын саясий институттарынын компьютердик ресурстарына Орусия хакердик чабуул жасаганы жана ал үчүн Орус президенти Владимир Путиндин жооптуу экенин тааныды. Трамп президент болуп шайлангандан берки алгачкы маалымат жыйынын 11 январда
Манхэттендеги кеңсесинде өткөрдү. АКШнын шайланган президенти компьютерлерге хакердик чабуу жасалгандыгы менен макул болуп, бирок алар шайлоонун жыйынтыгына таасир эткенин мойнуна алган жок. Ал Орусия америкалык компьютердик түйүндөргө чабуул коюу менен алектенген көптөгөн өлкөлөрдүн катарында болгонун белгиледи. Трамп ошондой эле чалгындуу кызматтарынын билдирүүлөрүн кайталап, Путин Орусия тараптан колдоого алынган хакерлерге АКШнын саясий партияларынын компьютерлерине кирип, андагы электрондук каттарды уурдоо буйругун жеке өзү бергенин айтты. Трамп демократиялык партия компьютердик чабуулдардан начар коргонгонун билдирди. Анын айтымында республикалык комитет өзүнүн хакердик чабуулдардан коргоонун жолун таап, бул жаатта жакшы жумуш аткарды. Ошондой эле жаңы шайланган АКШнын президенти Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси кандай болоорун билбестигин айтып, бирок анын президенттиги маалында Орусия АКШны көбүрөөк сыйлай турганын билдирди. Эгер Путинге Дональд Трамп жакса, мен аны жаман эмес, жакшы деп эсептейм. Анткени азыр биздин Орусия менен мамилебиз абдан начар, деди ал. Трамптын пикиринде Орусия экстремисттик топко каршы күрөштө АКШнын негизги өнөктөшү болушу мүмкүн. Агуу эгер АКШга же анын союздаштарына кооптуулук жаралса, Түндүк Кореянын ракеталары атып түшүрүлөрү туурасында Пентагондун айткандарын тастыктады. Бул туурасында РИА Новости жазды. АКШда өзүн жана союздаштарын Түндүк Корея тараптан жаралган кооптуулуктан коргоо, керек болсо ракеталарды атып түшүрүү боюнча мүмкүнчүлүк жетиштүү деп айтты журналисттерге Ак уйдун маалымат катчысы Джош Эрнест. Ал Түндүк Кореянын башкалардын тынчын улам-улам ала берген бул абалды ырбатып жиберүүдөн улак болууга чакырды. Буга чейин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы жылдык кайрылуусунда өлкө континенттер аралык баллистикалык ракеталарды иштеп чыгууну аяктоо алдында турганын билдирген. 2016 жылдын январында аталган өлкө өзөктүү куралды 4-чү ирет сынап, ал эми февралда аралыгы 12 чакырымга чейинки Бутанды тып-тыйпыл кыла турган ракетаны учурган. Буга жооп катары Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана бир канча өлкөлөр Пхеньянды өзөктүү куралдар менен ракеталарды жасоодон баш тартууга чакырган санкцияларды кабыл алган. Ал эми Түндүк Корея бүгүнкү күнгө чейин өзөктүү куралдар боюнча программаларды токтотуудан баш тартып келет. Мына тышкары сентябрь айында өзөктүү куралдын тарыхында буга чейин болуп көрбөгөн сыноолорду өткөргөн. Уган талиптери былтыр августта уурдап кеткен америкалык жана австралиялык жарандар тууралуу тасманы жарыялашты. Кевин Кинг жана Тимоти Уиксти иштеп аткан жерден Кабулдагы Америка университетинин жанынан уурдап кетишкен. 11 январь күнү интернетке тараган видеодо Уикс тасма 1 январда тартылганын билдирген. Уикс АКШнын шайланган президенти Дональд Трампка кайрылып, талиптердин талабын айтты. Анда Уикс менен Кинг Баграм базасында жана Кабулдун четиндеги камакта жаткан кишилерге алмаштырылышы керектиги билдирилген. Эгер талап аткарылбаса, алар өлтүрүлөт. 2016 жылдын сентябрында АКШ расмийлери уурдалган 2 кишини бошотууга аракет кылышкан. Бирок алар атайын операция өткөрүлгөн жерден табылган эмес. Түркия Сирия менен чектешкен аймакта курулуп жаткан дуалды быйыл апрелде бүтүрүүнү пландоодо. Курулушчулар дагы 28 чакырым тосмолу тургузушу керек. Бул тууралуу Түркиянын Стар гезити жазды. Мындан тышкары Түркия Армения менен болгон мамлекеттик чек арасында дагы дуал тургузуу маселесин талкуулап жатат. Басылманын маалыматына караганда Ардахан, Карс жана Игдир провинциялары менен чектешкен жерлерде 3 метр бийиктиктеги бетон блокторду орнотуу каралууда. Мындай жол менен өлкө террорчулардан коргонуп, чек араны мыйзамсыз өтүү жана аткезчилик маселелерин чечүүнү көздөөдө. Түркмөнстан Тышкы иштер министрлиги 2017 жылы Ашхабадда өтө турчу Азия оюндарын дүйнө коомчулугуна тааныштыруу үчүн өз программасын даярдады. Азия оюндарын чагылдыруу үчүн быйыл Жапонияда өтө турчу кышкы Азия оюндары, Алматыдагы бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиада, Азербайжанда боло турган ислам спорт оюндары менен таанышып келүү каралган. Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу жана Женевадагы кеңсесинде көргөзмөлөрдү өткөрүү пландалган. Министрлик айрым маалымат агенттиктери жана YouTube, Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык түйүндөр менен кызматташуу ниетинде. Бирок жогоруда аталган социалдык түйүндөр бул өлкө үчүн жабык. Түркмөнстанда басма сөз эркиндигинин абалы өтө начар деп белгиленип келет. Ошол эле маалда Түркмөн бийлиги бул иш-чарага кетчү чыгымдар жөнүндө маалымат берген жок. Оюнду өткөрүү үчүн 5 миллиард долларга бааланган Олимпиада шаарчасы жана жаңы аэропорт курулганы гана белгилүү. Учурда Азияда 2017 маалында бекер котормочу катары англис тилин билген студенттердин арасынан ыктыярчылар тандалып жатканы айтылууда. Тажикстанда мындан ары никени ар бир молдо эмес, мечит имамдары гана кыя алат. Ал эми бул эрежеге баш ийбеген молдолорго административдик айып пул салынат. Өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитет парламенттин төмөнкү палатасына жана башкы прокуратурага тиешелүү мыйзам долбоорун жөнөттү.
Комитеттин диний уюмдар башкармалыгынын башчысы Хусейн Шакиров тартипке баш ийбегендер административдик түгүл кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экенин эскертет. Комитеттин өкүлдөрү мындай кадамга өлкөдө чар жайыт ити кыюу өнөкөтү жайылып кеткендиктен улам барып жазышканын ырастатышты. Эксперттер мындай чара жашы жете электер жана мурда никеси бар адамдардын ортосундагы нике кыйылышына бөгөт коет деп эсептешет. Учурда молдолорго салына турган айыппулдун көлөмү караштырылып жатат. Тажикстанда туугандар арасында да нике турууга тыюу салынган. Казакстандын окумуштуулары сезондук сасык тумоонун вакцинасын табышкан. Бул тууралуу Казакстандын билим жана илим министрлигинин сайтында жарыяланган. Казакстанда чыккан дарылык каражатты илимий изилдөө институтунун биологиялык коопсуздук проблемалар бөлүмүнүн башчысынын орун басары Берик Хайруллин ойлоп тапкан. Маалыматка караганда азыркы учурда вакцинаны клиникалык изилдөөнүн биринчи фазасы бүттү. Бүгүнкү күндө Казакстан чет өлкөлөрдөн дары-дармектерди сатып алууга мажбур. Бирок табылган вакцина чет элдеги дарылардан кем эмес. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында сыналган вакцина зыяны жок жана иммуногендүү да болуп чыкты. Жаңы каражат Казакстандын мамлекеттик жана европалык фармакология талаптарына жооп берет. Долбоор 2016-жылы ишин аяктаган, бирок өндүрүү үчүн завод куруу керек. Берик Хайруллинин айтымында учурда сезондук гриппке каршы вакцина Казакстанда сатылбай жатат. Бирок эл аралык стандартка жооп берген өндүрүш курулса, вакцина 3-4 жылда өзүн актайт. Мексикада эки баштуу болуп төрөлгөн ымыркай бир жумадан кийин чарчап калганын АКШнын Fox News телеканалы билдирди. Буга чейин эки баштуу баланын төрөлүшү социалдык тармакта бир топ дүрбөлөңгө салган. Бала тартылган видео интернетке да жайгаштырылган. Маалыматка ылайык ымыркай өткөн жума күнү Мексиканын түндүк аймагындагы Чиуауа штатында жайгашкан Сьюдад Хуарес шаарынын клиникасында жарыкка келген. Наристенин өлүмү тууралуу кабарды оорукананын директору тастыктады. Коомдук саясий адабият багыты боюнча Ислам Каримовдун Юксак манавият Эңгилмас күч китеби биринчи сапка чыккан. Андан сырткары Өзбекстандын биринчи президентинин дагы 3 китеби аталган жанрдагы эң популярдуу китептердин алдыңкы бештигине кирген. Руханий агартуу адабияты жанрында Тахир Маликтин Мехмон туйгуулар, Одамейлик мульки жана Шейх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфтун Рухий тарбия китептери көп сатылган. Көркөм адабият боюнча Өзбекстандын окурмандары Уткир Хашимовдун, Марсель Брион жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көп сатып алышкан. Өлкөнүн түштүк райондорундагы жашоочулардын арасында Кудайберди Тухтаев, Жонатан Свифт жана Гафур Гуламдын китептерине суроо талап көп болгон. Дүйнөнүн мыкты футболчусу аталган Криштиану Роналдуну Дженнифер Лопес сиңдисине белек кылды. Бул тууралуу Британиянын The Daily Mail басылмасы жазып чыкты. Америкалык актриса жана ырчы Дженнифер Лопес сиңдиси Тиананын туулган күнүнө өзгөчө белек тартуулоо максатында дүйнөнүн мыкты футболчусу менен жолугушуу уюштурган. Өздүк майрам кечесинде Роналдунун келиши Тиана Риос Лопес үчүн күтүүсүз белек болгон. Ал дарбазага топ киргизгенде мен кыйкырып өкүрүп аябай сүйүнөм. Ушул адам менин маңдайыма турганга ишенбей турам деген сөзү The Daily Mail басылмасында келтирилет. Басылманын маалыматына караганда туулган күн ээси да ырчы Дженнифер Лопес да Испаниянын Реал командасынын чабуучусунун күйөрманы болуп саналат. Быйыл Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 12 январда 76 жашка чыкмак. Кыргыз элинин композитор аткаруучусу көп кырдуу талант ээси Рыспай Абдыкадыровду эскерүү үчүн анын жакын санаалаштары, туугандары жана маданият кызматкерлери топтолушуп, эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Улуу оончуну эскерүү кечесине Гүлмайрам Рахманбердиева да катышып келди. Бүгүн Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү. Андыктан залкар таланттын эмгегин баалаган атуулдардын баары анын эстелигине гүл коюуга келишти. Рыспай Абдыкадыров Каракулжа районуна караштуу Кызыл Булак айылында 1941-жылы жарык дүйнөгө келген. Музыка жандуу Рыспай бала кезинен эле оон жаратууга кызыгып, Ош педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, эмгек жолун маданият тармагынан баштаган. Ал бир гана чыгармачыл инсан болбостон, адамдык сапаты да бийик, абдан жөнөкөй болгонун анын жакын санаалаштары белгилейт. Рыспай акамдын ушунчалык адамгерчиликтүү, акылдуу инсан болчу. Дайыма көңүлчөк, бирөөнүн көңүлүн калтырбаган жакшы инсан болчу. Музыканы сүйгөн, элдин кадырман эң акылдуу инсаны болчу. Рыспай акамдын ушунчалык баягы адамга жасаган мамилеси ушунчалык жумшак, ак көңүл инсан болчу. Дайыма жаш балага дагы жумшак мамиле кылат болчу.
Залкар инсандын көзү өтүп кеткенине 20 жылдан ашык убакыт өтсө да, ал жазган, ал жараткан огондор дале кыргыз элинин эсинде. Аз өмүрүндө 300гө жакын огон жазып, бир нече ырларды эл астына ырдап чыккан. Улуу инсандын атын Ош шаарындагы филармония 2002 жылдан бери алып жүрөт. Бул инсандын чыгармачылык жашоосун дагы да жаштар арасында улантуу үчүн атайын иш-чаралар өтүү максатталууда. Мына бүгүнкү күндө ал киши жөнүндө кинолор тартылып атат. Ал киши жөнүндө 5 томдуктан турган чоң басылмадан китеби чыкканы турат. Ошондой эле быйылкы ыйман адеп жана маданият жылына карата дагы биз ушул ар бир артистке экиден Рыспай Абдыкадыровдун ырын аткаруу деген долбоорду түздүк быйыл жылдын башында. Ушул ар бир биздин филармониянын артисттери экиден Рыспай Абдыкадыровдун ырларын иштеп чыгып элге тартуулайт деп турабыз. Рыспай Абдыкадыров Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде да эмгектенип, артынан бир топ окуучу шакирттерин калтырган. Анын артынан ал жараткан огондорду аткарып, Рыспайдай болууну каалагандар бир топ. Көп кырдуу талант ээси кыргыз элинин эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров бүгүн да өз студенттеринин эсинде. Чыгармачылыкты абдан бир бийик туткан адам. Өзү мына жерге коюлган сүрөттөрдүн көпчүлүгү өзүнүн фотоаппараты менен тартылган. Сүрөткө тартканды жакшы көрчү. Жазганда жөнөкөй шариковый ручканы пайдаланчу эмес. Атайы камыштан, жыгаштан ручкаларды жасап алып туруп, анан дайыма туш менен, кара туш менен тартар эле. Кол жазмалары абдан сулуу. Улуу композитордун урматына арналып, өзү эмгектенип кеткен окуу жайда бир бөлмөгө музей уюштурулган. Бул музейде улуу талант ээси Рыспай Абдыкадыровдун ар бир буюм терими коюлган. Өзгөчө анын музыкалык аспаптары нотасына чейин, бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде сакталып турат. Обончу чыгармачылык жашоосунда алмашым, түгөйүм, сагынуу, издем сени, 6 күнү кечинде, жүрөктү кетпей жаралап деген ырлары менен калың элдин катмарына сиңип, азыркыга чейин улуу кишинин жүрөгүнөн орун алып келет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Тайыр Ахматжан уулу, Ош Перим жаңылыктары. Ырга айланган өмүр дал ушундай аталыштагы музыкалык эскерүү кечеси ырчы-оончу Рыспай Абдыкадыровдун 76 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Саамалык Кара Суу районунун номер 101 Кумар Мумбекова атындагы орто мектебинде уюштурулуп, улуу таланттын өмүр таржымалы тууралуу чакан тасма көрсөтүлдү. Андан соң аталган мектептин таланттуу окуучулары тарабынан Абдыкадыровдун аткаруусундагы ырлар ырдалды. Музыкалык эскерүү кечесине мектеп мугалимдери, Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун кызматкерлери катышты. Уюштуруучулардын айтымында бул музыкалык эскерүү кечеси өткөн жылы башталган. Буга чейин Ош облусунун бир катар райондорунда өткөрүлгөн. Бул обончунун ырлары баягы угуучунун жүрөгүнөн түнөк таап, баланы сулуулукту сүйө билүүгө, жаратылышты коргой билүүгө, мекенди сүйүүгө, ата энени сүйүүгө чакырат да. Ошон үчүн Рыспайдын ырлары бүгүнкү биздин муундарга тарбиялык мааниси мен чоң деп ойлойт элем. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.